Сажда аяты. Құранда 14 жерде сажда аяты келеді. Мисал қалғанда Алақ сүресінің аяғындағыдай. Жана башка ушундай 14 жерде сажда аяты келет. Ал Құранда белгиленген ошол аяттарды окуу менен мусулман адам, балагатка жеткен адам, этеккирден таза болгон адамдар сажда аятты кылып берүүсү зарыл болот. Сажда аятты кылууда бир канча шарттар бар. Ал шарттар намаздын шарттарындай эле. Мисал калганда сажда аятты кылганда сөзсүз түрдө сиз дараттуу болушуңуз керек. Сөзсүз түрдө кыбланы караган абалда сажда кыла турган жериңиз, сажда кыла турган үстүңүздө болгон кийимиңиз таза болуш керек. Жана дагы макрух убакыттар болбош керек. Ал макрух убакыт 3 убакыт билебиз. Күн чыгып жаткандагы, күн жак түшкө келгенде, күн батып жатканда ушул 3 убакытта сажда аятын кылууга да жана да нафил каза намаздардан окуганга болбойт. Сажда аяты намазда кандай сажда кылсак ошондой эле сажда кылабыз. Мисал алганда Куранда ушул сажда аятын окугандан кийин дароо Аллаху акбар деп саждага барып, саждада 3 жолу Субхана раббиял а'ла деп айтсак болот. Же болбосо сажда аятынын дуасы бар. Ошону айтсак болот. Андан кийин кайрадан Аллаху акбар деп эле турабыз. Намаздагы да 2 сажда эмес, сажда аятына 1 жолу эле сажда кылуу менен болот. Кааласаңыз туруп, андан кийин саждага барган эң жакшы, же болбосо отурган абалда сажда кылса дагы жарактуу боло берет. Эң жакшысы туруп, андан кийин сажда кылган эң жакшы. Сажданы бүткөндөн кийин эки жакка салам берип, тахият салат окуп, жок, бул жөн гана Аллаху акбар деп башты жерге тийгизип, чекени жерге коюп, андан кийин отуруп, ушинтип эле бүтөт. Ал жакта салам берип, тахият окуу шарт эмес. Андан кийин сажда аятын окуганда канча жолу сажда кылуу керек? Эгерде сиз бир орунда же бир бөлмөдө отуруп, бир окуганда эч бир үзбөстөн, ортодо башка бир иштер менен алек болбостон, сажда аятын бир эле сажда аятын канча жолу окусаңыз деле бир эле сажда кылып бересиз. Ал эми бир бөлмөдө отуруп, мисал калганда азыр окудуңуз, анан эшикке барып, чай ичип келдиңиз же башка бир жумуштарыңызды бүтүрүп келдиңизден кайрадан окуттуңуз. Андан кайрадан окуй турган болсоңуз, анда 2 сажда кылып берүү керек болуп калат. Эгерде сиз ушул жерде азыр сажда аятын окудуңуз, ушул аятты бир эле аят окуп туруп, кайрадан туруп намаздын ичинде кайрадан ошол сажда аятты окусаңыз, анда намаздын ичинде сажда кылып беришиңиз керек болуп калат. Намаздын ичинде кылган саждаңыз, намаздын сыртынан намазга чейин окуган сажда аяттарыңыздан жабып кетет. То есть ошол жетиштүү болот, намаздын ичинде кылган сажда аятыңыз. Эми эгерде сиз ушул жерде бир бөлмөдө же болбосо бир орунда отуруп сажда аятын окудуңуз, дагы башка беттерден кайра экинчисин окудуңуз, кайра башка беттерден 3-чү сажда аятты окусаңыз, анда 3 жолу сажда кылып беришиңиз керек болот. Жана айтып кеткендей, көңүл бура турган нерсе дараттуу болгон абалда, үстүңүз, кийимиңиз, денеңиз таза болгон абалда, макрух убакыт болбогон абалда сажда кылып беришиңиз талап кылынат. Эгерде кимде ким сажданы кылбаган болсо, ал өмүрүнүн аягына чейин кылып бериш керек. Эң жакшысы сажда аят окулуп бүткөндөн кийин, мисалы ушул Куранды окуп бүткөнүңүздөн кийин сажда аяттарды дароо кылып берген эң жакшы. Бирок унутуп калып, же болбосо кийин кылып берем деп, же убакыт болбой калса, сөзсүз түрдө кийин аткарып беришиңиз керек болот.